Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу теле-көрүүчүлөр, бул НТС каналы эмнеге телеберүүсү акыркы күндөрү социалдык тармактарда өзгөчө талкууга алынган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештеринин депутаттарынын тобу тарабынан чыгарылган дагы бир долбоор. Бул өлкөдөгү мамлекеттик эмес НКОлордун үстүндөгү көзөмөл боюнча баардыгыңыздарга маалым болгондой коомдук талкууларда өтүп жатат. Коомдук талкууга барбай калдык, тизмесине кирбей калдык деп нааразы болгон борбордогу жагы региондогу уюмдардын өкүлдөрү дагы бар. Анан ушул коомдук талкуу жүрүп жаткан учурда мыйзамды талкуулаш үчүн ушул мыйзамдын негизги демилгечилеринин бири Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Райымкулов Бактыбек Кемелбековичти бүгүн онлайн студиябызга чакырганбыз. Бактыбек Кемелбекович, биздин чакыруубузду кабыл алгандарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бул жаңы долбоорду жазууга эмне негиз болду? Анан долбоор тууралуу бир кыскача токтоло кетсеңиз. Жаңы долбоорду негиз бул биринчиден ушу эл тарабынан, ушу коммерциялык эмес уюмдар тарабынан, анан акыркы биздин ушу бир жылдан ашык ушу болуп аткан Кыргызстанда окуялар болуп кетти. Биз эми депутат болгондон кийин элге жолугушууларга барабыз. Ал жактан эл тарабынан бир топ баягы суроолор туулуп калат да. Анан ошонун негизинде ушул мыйзамды жазып чыкканга туура келди. Бул мыйзам бүгүнкү күндө ошо коммерциялык эмес уюмдарга кылып аткан иштери боюнча, бир жылда кылган иш боюнча ачык ушу элдин астында маалымат берүү. Бул маалыматты Минюска деп биз ошол жак көрсөтүп атабыз. Бирок анын формасын өкмөт аныктайт деп атабыз. Ошондой бир жылда кылган ишин 1 апрелге чейин маалымат берет. Бүгүн буга чейин парламент коомдук угуу өткөргөнбүз. Ага чейин 1 ай коомдук талкууда турду. Андан кийин ушу комитетке алып чыктык. Комитеттен палатага чыкты, 1-окуудан колдоо табылды. Экинчи окуунун алдында ушу парламенттик угуу өткөрөбүз деп бардыгына буга чейин маалым кылганбыз. Бүгүн ушу парламенттик угууну өткөрдүк. Ал жака 60тан ашык адам чакырганбыз. Бир топ ошо келди, 50ден ашык адам. Ар бир өзүнүн оюн, пикирин билдирди. Могул сиз айтып атпайсызбы, акыркы жылы болуп кеткен окуялар деп? Ушул кайсыл окуялар тууралуу айтып атасыз? Бул эми баягы дүйнө жүзүндө болуп аткан коопсуздук боюнча, терроризм боюнча, андан кийин ушу биздин былтыркы 8-мартта баягы площадьта жүрүү боюнча, андан кийин ушу музейдеги жылаңач аялдын ачык көрсөтүү жылаңачтанып чечим чыккан боюнча да. Бул жактан ким көп нааразычылык туудурду? Ошол уюштуруучуларбы же келип ошол 8-марттагы аянтта митингди таркатабыз деген 40 чора уюмдун өкүлдөрүбү же ошол эле музейге келген уюмдун өкүлдөрүбү? Кимиси көбүрөөк нааразычылык туудурду же эки тарап теңби? Эми биз башкача айтканда бул долбоор ушул эки уюмдун кимисин көзөмөлдөгөнгө багытталган? Биз Кыргыз мамлекетинде жашайбыз. Биздин менталитет алардын эч бирине туура келбейт. Бул 40 чорону да айта албайм. Бөлөгүндө ар бир ушу Кыргызстанда ар бир үйдө аябай катуу талкуу жүрүп кетти. Эгерде биздин ушу баарыбыз эле кыздар бар, кыздар чечимди түшүндүрүп чыгып атса, эркектин мындай үйлөнөбүз деп атса, келин чай куйбайт деп атса, келин төрөгө милдеттүү эмес деп атса, ошондой нерселер аял менен аял үйлөнүп болот деген нерсе бул ар бир кыргыздын үйүндө чоң талкууга айланды бул. Анан биз депутат болгондон кийин жогорку кеңешке баягы эл менен жолугушууга барганда ошондой суроолор ар кайчерин көтөрүлүп атты. Эмнеге бул МПолорду иштете албайсыңар? Эмнеге МПолорго отчет бербейт? Эмнеге булар кылып аткан иштери боюнча деген бир топ суроолор келди. Анан ушу мыйзамды жазып чыкканда дагы бул жерде эч кандай ал жерде бөлөк орган көзөмөлдөсүн, контролго алсын, текшерсин деген эч бир ал жерде сөз жок. Же болбосо аларды кысымга алганга, сөз эркиндигин мисалы чектегенге буга чейинки алып чыккан
депутаттардын мыйзамы мындан аябай катуу күчөтүлгөн мыйзам болчу. Бүгүн дагы ушул жер айтылып атты. Бир тарап баягы бул мыйзамды чакыртып алуу боюнча мыйзамга туура келбейт деп, бир тарап айтып атты бул мыйзам жеңил. Бул мыйзамга баягы чет өлкөнүн агенти деген макамды киргизиш керек деген абдан бир топ суроо көтөрүлдү да. Учурда мына 2020-жылы, 2019-жылы НПОлор биздин Кыргызстаныбыздын улуттук коопсуздугуна доо келтирип атат деп айта алабызбы? Жок, биз антип айткан жокпуз. НПОлор деп баягы биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда азыркы биздин алып чыгып аткан мыйзам 79%га 26.580 баягы ушу коммерциялык эмес уюмдарга туура келет экен. Ал жакта иштеп аткан бир топ НПОлордун кылып аткан иштери жакшы. Ал жакта баягы буларга баягы туура эмес биз сөз айткан жокпуз. Бирок ошол учурда ушул НПОлор коммерциялык эмес уюмдар тарабынан да бизге келип бир топ сунуштар келип түшүп атат да. Мисалы чет өлкөдөн келип аткан акчалар баягы көзөмөлдөнсүн же мындай кыла, тигиндей кыла деп биз ал боюнча даже маселе көтөргөн жокпуз. Бир гана ушу коммерциялык эмес уюмдар кылып аткан иштери боюнча ачык болуш керек деп. Бүгүнкү күндө парламент, өкмөттүн иши ачык алып барылып атат. Эгерде булар мисалы элге толук маалым болсо, анда бүгүнкү күндө ошо элдин ишенимин ала алат деп биз айта алабыз да. Өкмөт менен өнөктөш болгонго буларга да туура келет экен. Ошон үчүн баягы ачыктык болсо, берип аткан жардамдар же кайрылып каяка барарын билбегендерге абдан мындай чоң мүмкүнчүлүктөр болот да. Бактыбек Кемелбекович, бизде байланышта Гүлгакы Мамасалиева, сиздин кесиптешиңиз, жакшы тааныйсыз болуш керек. Гүлгакы учурдагы Оштогу Интербирим борборунун жетектеп келет. Гүлгакы, саламатсызбы? Саламатсызбы. Гүлгакы, эми коомдук талкууга катыша албай калдыңыз. Катыша албай калдыңызбы же каттоодон өткөн жоксузбу? Биз деген өзү коомдук угууну кризис маалында, карантинде үйдө отуруп сактоо маалында коомдук угуу койгонго негизи региондогу өкмөт уюмдар каршы чыкканбыз. Каршы чыгып принципиально эле катталган эмеспиз. То есть мындай бойкот жарыялап, өзү негизи жогорку кеңештин депутаттары, ошондой эле парламент өзүлөрү чечим кабыл алган карантинный режимди сакташ керек да. Демек, мынабы 50 адам деп атпайбы, Бактыбек Кемелбекович, 50 эмес, 30 адамга дагы топтогонго бөгөт коюш керек да. Биз азыр айыл жерлерде эмне кылып атабыз? Мисалы үчүн азыр айтта жылдыктарды өткөзбөгүлө, айтта конокторду тоспогула, мечиттерге барбагыла деген урандарды таратып атабыз да. Гүлгакы, ал жагы түтүү карантин экен. Эми долбоордун өзүнө келелик. Да, долбоор боюнча айта кетсек, бүгүн парламенттик угууда айткан коомдук уюмдарга дезинформация беришти, анча-мынча өкүлдөр. Жана неме деп атышпайбы? Коомдук уюмдар гранттарды алып, ошол Кыргызстанды карызга батырды депчи. 4 миллиард грантта, 4 миллиард евробу, долларбы грант алып, ошол Кыргызстанды карызга батырган 2 миллиардты алган эле өкмөт уюмдар деген жалган тарады бүгүн. Биз ошол боюнча дагы териштирүүлөрдү жүргүзөбүз. Долбоор боюнча мындайча айтканда, долбоордо айтылып атпайбы, коомдук уюмдар отчет бербейт деп. Коомдук уюмдар соцзаказ боюнча министерстводон алган соцзаказ боюнча грант боюнча алар отчетту кадимкидей парламент, депутаттар, бийликтер бергендей эле отчетту беришет. То есть аларга счетный палатанын астында отчеттук жүргүзүлөт. Ошону менен бирге, то есть мындайча айтканда, биз парламент бергендей отчетту бербешибиз керек да. Биз деген государственный бюджеттин акчасын албай элебиз да. Анын талабын определенный бейөкмөт уюмдар аткарып атат. Соцзаказ алган бейөкмөт уюмдар. Ал эми биз өз алдынча грант алып келген коомдук уюмдар, биз бизнес уюмдар менен эле теңбиз да. Мисалы үчүн парламентарийлер, депутаттар сурабай эле да, бизнесмендерди туурабы, өзүңөр тапкан акчаны кантип иштетип атасыңар, каяка иштетип атасыңар, силер талокту төлөсөңөр болду, биз силерди кутултуп атабыз деп атат да. Мындайча айтканда, строительный компаниялар азыр канча адамдардын укугун бузуп, коррупция жолу менен мыйзамсыз жерлерди алып үйлөрдү салып атат. Аларга көз жумуп атышат да депутаттар.
Ал эми биздин өз алдынча заявка жазып грант алгандар боюнча мыйзам кабыл алып берип атышат. Бул мыйзамды ошон үчүн биз дискриминация кылган мыйзам. Бизде ошол определенный коомдук уюмдар жана коомдук фонддорго карата болгон мыйзамды дискриминация деп эсептейбиз. Биздин мыйзамга политикалык партиялар регулировать этиш керек да, ушул кабыл алган мыйзамга. Политикалык партиялар, бизнесмендердин ассоциациясы, ошону менен бирге жанагы учреждениялар, азыр деген парламентарийлер, депутаттар өзлөрү ачкан учреждениялар бар да, спорттук учреждениялар, билим берүү учреждениялар, ошолор дагы толук кириш керек да. Бирок бул мыйзам айланып өтүп эле жанагы немелерди, парламентарийлерди жана ошол бийликти сындаган коомдук уюмдарга гана тиешелүү мындай узкий, односторонний, однобокий мыйзамды кабыл алып берип атпайбы. Ошон үчүн биз Гүлгакы, сиздер бүгүнкү күнгө чейин мыйзам боюнча кайсыл уюмдарга жана кандай отчетторду бересиздер? Сиздер деле эми грантты алып алып эле жөн эле отурбайсыздар да. Бүгүнкү күнгө чейин эле отчет берип келгенсиздер да. Бүгүнкү күнгө чейин биз налоговый службага отчет беребиз, Таткомго отчет беребиз, соцфондко отчет беребиз. Жылда аудит мамлекет бекитип берген аккредитация кылган аудиторский компаниялардын аудит өтөбүз. Ал аудиторский компаниялардын дагы мамлекет отчет алса болот. Ошону менен бирге биз өзүбүздүн сайтыбызга жарыялайбыз. Мисалы үчүн парламент эле өзүнүн кылган ишмердүүлүгүн, акчаларын каяка иштетип немеге жарыялап атпайбы өзлөрүнүн сайтына? Туурабы? Ошондой эле Минфин өзүнүн сайтына, Минздрав, Минэконом, ошондой эле ар бир коомдук уюм өзүнүн сайтында жарыялап. Түшүнүктүү, рахмат. Бактыбек Кемелбекович, мына ушул отчет боюнча бүгүнкү күнгө чейин деле бейөкмөт уюмдар жана сиз айткан 26580-дин баардыгы тең эле тирүү уюмдар эмес да, алардын ишинде жөн эле катталып коюп жөн эле жаткандары бар дечи, бирок баягы иштеп аткандар жөнүндө айталык. Алар деле отчет берип атпайбы чындыгында эле? Финансы тарабынан Минюстка отчет беришет, өзүнүн соцфондко отчет беришет. Ушул берип аткан отчеттор жетишсизби? Сөзсүз түрдө дагы бир кошумча отчет киргизиш керекпи? Эркин мырза, бул биздин алып чыгып аткан мыйзам, бул отчет эмес. Бул бир гана маалымат. Булардын мисалы бүгүнкү күндө иштеп берип аткан отчету бул соцфондко, салыкка, анан статка берет. Бирок бүгүнкү күндө статка берген маалыматтын баардыгы купуя сыр катары эсептелинет. Ошол эле мына салыкка берген отчеттагы купуя сыр катары ачыкка чыкпайт. Биз айтып атабыз, булардын кылып аткан ишмердүүлүгү боюнча айтып атабыз да. Кандай иш алып барып атышат, кандай жарандар келип атат, жана айткандай бир топ жарандар болуп атат, бирок бүгүнкү күндө элде толук маалымат жок. Бүгүнкү күндө бул азыркы кылып аткан өздөрү ушул мыйзам чыкса, өздөрү бул коммерциялык эмес уюмдарга, мындайча айтканда МПлорго да өздөрүнө дагы абдан жакшы болот. Элге толук маалымат жетет. Мисалы, сиз экөөбүз азыр кайсы бир МП боюнча, мисалы коммерциялык эмес уюм боюнча маалымат алайлы десек, эч бир жерде маалымат жок. Булар өздөрү айтып атат, биз ачык эле мына өзүбүздө бар, өзүбүзгө сайтыбызга ирип атабыз, бизде мындай маалымат бар, биз ачык эле иштеп атабыз деп. Эгер булар ачык иштеп атса, эмнеден коркот? Анда тиги Минюстка жөн эле ошо кылып аткан бир жылдык ишин келген акчалардын кайсы тармактарга жардамдар берилди, кайсы жакка кетти, канчасы айлыкка кетти, канчасы салыкка, соцфондко кетти. Ошол боюнча маалымат болду. Бул ушул уюмдардын арасына диний уюмдар кирди беле долбоор боюнча? Жок, диний уюмдар бул жакка кирбейт. Анткени аларга өзүнчө мыйзам бар. Бүгүнкү күндө диний уюм, диний башкармалык тарабынан көзөмөлдөнөт. Андан тышкары ошо жылына кылган иши боюнча прокуратура көзөмөлгө алып турат. Себеби сиз Бактыбек Кемелбекович терроризм жана экстремизм жөнүндө сөз кылып кетпедиңизби? Анан кийин акыркы жылдары могул Сирияга кеткен биздин 800дөн ашык жарандарыбыз, ал жерде кайтыш болгондор, башка агымдардын көпчүлүгү дагы ошол диний уюмдардан чыгып атпайбы? Эмне себептен анда бейөкмөт уюмдарга мындай катуу көзөмөл көргөзүүнү талап кылып атабыз? Ал эми башка диний уюмдар, мына жогоруда Гүлгак айтып кеткен, ошол эле сиздер мүчө болгон саясий партиялар кирген эмес, бизнес структуралар кирген эмес, кандайдыр бир спорттук бирикмелер кирген эмес. Мына мен
көптөн бери айтылып атат. Райымкулов мырза ошол спорттук уюмдардын бирин өзү жетектеп келет, бирок эч кандай доход кирешеси жок, бирок кандайдыр бир чоң байгелерди сайып оюндарды өткөрүп атат деп, анан бул дагы бир коомдогу терс пикирлерди жаратып атпайбы? Эми туура айтасыз. Бүгүнкү күндө баягы биз мыйзам алып чыккандан кийин катып сындар башталып кетти. Бирок бир топ издеп мындай ошол болгон спортко асылышты. Көкбөрү, мен бүгүнкү күндө Көкбөрү Чүй областы боюнча федерациянын президенти болом. Болгондон кийин бир жыл болду. Буга чейин Көкбөрү федерациясында, Чүй областында мыйзамдуу иш алып барылган эмес да. Баягы уюштуруу иштери болуп келген, биздин Кыргыздын улуттук оюнун көтөрүп, колдоо баягы биздин жарандар, Көкбөрү сүйгөндөр колдоп келген. Бирок ушу мен келгенден бери Минюстан мыйзамдаштырып, ушу ар бир районго да жетекчилерди коюп, алардын ар бир райондун өзүнүн дагы тиги мыйзам чегинде ушу Минюстка катталышып, биз ушу ишти жүргүзүп атабыз. Баардык нерсе ачык болсун деп. Биз өзүбүздөн баштабасак кана кимден баштайбыз? Мисалы былтыр документибизден кийинчерээк алдык. Жаңы жылдан кийин Чүй областынын турнирин өткөрдүк. Ал жерге туура биз кат менен кайрылып жардам сурагандар болду. Бардыгы колунан келген жардам беришти. Андан тышкары Көкбөрү сүйгөндөр келип ал жерде микрофондон сүйлөп ачык жардамдарын берип атышты. Эми бүгүнкү күндө Көкбөрүнү билесиз өзүңүз, Кыргызстан боюнча чоң той берсе дагы Көкбөрүсүз. Жок, ал бардыгы жакшы нерсе, бирок баягы өзүңүздөрдүн репутацияңызга бирок ошол сиздин депутаттардын, коллегаларыңыздын репутациясына көлөкө түшпөш үчүн анда биротолуу бейөкмөт уюмдар менен саясий партияларды, спорттук федерацияларды бирге кылсаңыздар, анда ошол бир кайыкта экенибиз деп түшүнмөктө булар дагы. Туура, саясий партиялар боюнча өзүнчө мыйзам келе атат. Мына азыр палатага чыгып атат, ал өзүнчө мыйзам. Анткени бул жакка ал кошулбайт. Диний уюмдар боюнча сиз айтып кеттиңиз, туура, биз бул биринчиден мамлекеттин биз эң кызыкчылыгы мамлекеттин коопсуздугун сакташ керек. Бизге баарыбыздан ушу өкмөт кандай иштеп атат, жакшы жаманбы, бирок мамлекеттүүлүк баарынан жогору турушу керек да. Биринчиден мамлекеттин кызыкчылыгын коргошубуз керек. Ал жерде Сирияга кетип атканды айтып кеттиңиз. Вот аларга алып кетип аткан, мисалы менин бир кошуна айылдагы бир эки кыз, анын мамасы менен ал жака кетип калды. Кандай кызыкчылык менен алып кетти, аны эч ким билбейт. Башында ушу акча берүү боюнча ал жака бөлөк кызыкчылык менен, вот ушунун баары тең керек болсо биздин мамлекетте катуу көзөмөл болуш керек. Ошондой адамдар каяктан келип акча берилип атат, кантип келип атат, ал жака кантип кетип атат, документтер кантип жасалып атат. Андан тышкары, мисалы, конечно, бүгүнкү күндө жана мечит, медресе салынып аткан, ал диний башкармалык тарабынан, прокуратура тарабынан көзөмөлгө алынып атат. Ошо болгон суроо эле, эмне себептен сиз айтып атасыз, мына мыйзамдар келе атат саясий партиялар боюнча, анан кийин диний уюмдар боюнча деп. Ошол келе аткан мыйзамдар могул НКОнун тездиги менен каралып, ушул карантин убагында дагы бир талкуулар жүргөн жок, бир кызыктарлыктын амплуасы туулуп атат да. Эркин мырза, сиз бир кызыкчылык деп ойлоп атат болуш керексиз. Жок, мен болгону гана коомдогу пикирлерди жеткирүүчү модератормун да. Туура. Биз эми баягы парламент иштеп атабыз. Биз дагы бул эми комитеттин иши болот. Биринчи окууда биз алып чыкканбыз. Азыр экинчи окууга бул комитетке жүктөлгөн. Бул комитет өзүнүн ишин алып барып атат. Бул боюнча төрагага ушу жогорку кеңештин аппарат жетекчисине кат менен ушу кайрылар болуп, ошон үчүн азыр өткөрсө болобу, болбойбу деп. Биз дагы ушу санитариялык норманы сактап, тиги комитет аппарат ар биринин мындай аралыктарын ошо 1,5-2 метрден кылып отургузулду. Ал жерде видеодо көрсөңүздөр да болот. Бирине жакын эмес, баардыгына алдын ала чалып айтылды, маска менен келсин, бул жака тизмелеп баардыгына бирден киргизди. Чакырган баары келип, кирип отуруп өздөрүнүн сөздөрүн, ойлорун айтып кетишти. Гүлгакы, мына Бактыбек Кемелбекович жогорудан бери өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын кай бирлери биздин улуттук менталитетке туура келбеген, кандайдыр бир терс көрүнүштөрдү эл арасына жайылткан иш аракеттерди жасап келет деген пикирин билдирди. Деги эле сиздин пикириңиз боюнча Аскар Акаевичтин убагынан бери Кыргызстан НПОлордун мекени деп айтып койгондон бери чын эле НПОлордун саны көп, жардамы дагы бар, жөн эле баягы өлүк НПОлор дагы бар. Бирок
бирок ошолордун арасында бир коомдогу терс көрүнүштөрдү жайылтып аткан НПОлор чын эле аша чаап кеткен жок деп ойлобойсузбу? Мен антип ойлобойм, эмнеге дегенде ошол мыйзамдар кабыл алынсын деген коомдук уюмдар өзлөрү ишмердүүлүгүн жүргүзбөйт, налогторун тапшырбайт. Ал ошол мындайча айтканда коомдук уюмду ачып алып, бир максаттар менен иштебеген, биздин жарандарга жардам көрсөтпөгөн коомдук уюмдар эле макулдугун бербесе, анда ошондой да. Негизинен коомдук уюмдардын тизмесине жанагы АВПлар менен СОВПлар да кирет да. Айылда иш алып барган жумуш, аларга дагы кедергесин тийгизет да бул мыйзам. Ошон үчүн биз деген бул мыйзамды серьезный карагычакты кое тургула деп айтканбыз да. Анализ регулятивного воздействия болгон жок да. Эгерде бул мыйзамды кабыл алса кандай болот деп азыр Бакыт мырза айтып атпайбы, силер сайтка койгондой эле ошондой эле коюп салбайсыңарбы деп. Айылдарда жанагы суу пайдалануучу ассоциациялардын сайттары жок да. Алар кантип коет? То есть аларга болгон обременение болот да. Ошондой эле биз кайтып эле ошолор бизге окшогон коомдук уюмдардын укугун защищать эткени көп убакыт кетип калат да. То есть мындайча айтканда бизге интербилимдин уюмуна обременение болбойт, макул, биз коюп коелу. Бирок башка коомдук уюмдарга, интернетке доступу жок коомдук уюмдарга обременение болуп атпайбы? Мындайча айтканда, жанагы сөзгө дагы жооп айтайын дедим эле да, терроризм деп атпайбы? Бүгүн, к сожалению, парламенттик угууга СНБ келген жок да. Бир да жолу Кыргызстандын тарыхында өкмөт уюмдардын үстүнө терроризм боюнча иш козголгон эмес. Ни разу соттук териштирүү да болгон эмес да. Обычно немелер мыйзамдар мындай көп практика болгондо гана суммировать этип туруп анан мыйзам кабыл алынат да. Анан азыр эми андай практика жок болсо, отчет бербей атат деп мамлекеттик орган арызданбаса, эми жөн эле башка элдердин сунуштары менен эле кабыл ала берсе мыйзамдарды болбойт да. Мисалы үчүн мен деле азыр анда мыйзам кабыл алгыла деп талап кылам. Ошол жанагы умрага кеткендер, башка жака сыйынганы кеткендер определенный немеден контролдон өтүшсүн деген. Гүлгак, жөн эле өзүңүз айткандай жөн эле боло бербейт да, анда башка себеби жатышы мүмкүн да. Сиздин оюңуз боюнча бул чыгарылып аткан долбоордун себеби эмнеде? Жакындап келаткан шайлоо жана ал шайлоого бейөкмөт уюмдардын таасири көбүрөөк болуп калабы деген коркунучтабы? Же болбосо мына социалдык тармактарда эң дагы көп айтылып аткан пикир бул бизден бул шамал өлкөнүн ичинен эмес, шамал ОДКБ жана Россия Федерациясы тарабынан келаткан саясий шамал деген дагы пикирлер айтылып атат. Сиздин оюңуз кандай? Башка өлкөлөрдүн практикасын карасак, тиги Россияда, Казакстанда элдин талабын чындап айткан коомдук уюмдарга контроль күчөтүлгөн, аларды мындай оздуктаганы бир рычаг пайда болот да. Азыр бул мыйзамды кабыл алгандачы, жанагы активдүү НПОлор, чындап коррупция менен күрөшкөн, бийликтин туура эмес, мыйзамсыз иш алып барган боюнча сүйлөгөн коомдук уюмдардын оозун жаба турган норма кабыл алынып атат да. Бул жерде жана парламенттик угууларда айтып атышпайбы неме деп? Минюстун өкүлү айтып атат, эгерде бир жылда бир Минюстун өкүлү, азыр адашып калсам кечиресиздер, бир жылда бир жолу отчет бербесе, анда ал уюмдарды жапканы мүмкүнчүлүгүбүз болот депчи. Азыр даже билбейбиз кандай неме форманы сунуштап атышат. Бакыт мырза айтып атпайбы, ошол өзүлөрү иштеп чыккан дейт. Андай болбойт да. Мыйзам кабыл алынганда формасы менен кошо бекитилет да, методика отчетности мененчи. Азыр эми мыйзам бир болуп, анан мыйзамдан кийин биз Минюс менен талкалашыбыз керекпи? Урушушубуз керекпи? Алар азыр форманын отчетностунун ичине эмнени киргизип коет, бизге белгисиз да. То есть ал ошол отчеттун түрлөрү менен жана маалымат, кандай маалымат беребиз деген түрлөрү менен кошо кириш керек да. Анан кийин СНБны дагы теги талкууга чакырыш керек, ал айтыш керек. Мүмкүнчүлүгү барбы коомдук уюмдар тартипке чакырганы жокпу деп?
Баягы орусча айтканда бул мыйзамда бир такой кот в мешке, да, заложен, и мы не знаем, что мы принимаем. Кот в мешке. Неге дегенде жанагы СНБнын толук мүмкүнчүлүгү бар. Бизди бизден маалымат алганы, же болбосо терроризм боюнча иш козгогон. Рахмат, Гүлгакы. Бактыбек Кемелбекович, мына бул пикирди уктуңуз, эми бул биринчи жолу угуп аткан пикир эмес болуш керек. Буга чейин жаңылбасам март айында, февраль айында Адилет укуктук клиникасы ушул сиз долбоорду жаңы алып чыкканда эле өзүнүн 5 сунушун киргизди эле. Мына кече күнү Бириккен Улуттар Уюмунун нотасы, бүгүн болсо Жогорку Кеңеште Азония Ожиела мырзанын дагы сөзүн уктук. Деги эле ушул айтылып аткан эми башкаларды кой, ушул авторитеттүү пикирлерди дагы эске алып атасыздарбы, же мыйзам өзгөрүшсүз эле келатабы башын жазылган боюнча? Эми билесиздер, мыйзам биринчи окууда бул концепциясы кабыл алынат. Экинчи окууда өзгөртүүлөр менен киргизилет. Ошон үчүн биз парламенттик угут көрдүк. Ал жака баарын чакырдык. Эч кимди бөлгөн жокпуз. Эч кимди мындай чектеген жокпуз. Келе алган баары тең келди, катышты. Эми экинчи окууда ошо комитеттин алдында ошонун баарын карап, бүгүн стенограмма жазылды, ошону эске алабыз баарын тең. Ана региондогу НПОлорду дискриминация кылуу деп эсептелбейби бул? Биз бара албай калганыбыз. Бакыт мырзага суроо да. Эми буга чейин мынакей биз бардыгынан кат жүзүндө да бериле дегенбиз. Кат жүзүндө эч ким бир мындай так жакшы сунуш берген жок. Бир гана ушу чакыртып алуу боюнча гана сунуштар берди. Биз эми жана да айтып кеткендей, бул мыйзам эч кандай күчөтүлгөн мыйзам эмес. Бул жеңил эле мыйзам. Бул өзүңүз мындай МПОлор иштеп аткан өздөрүндө берип аткан отчет эле ошондой сыяктуу эле мындай бир маалымат берет. Жана айтып кеткендей, формасын аны өкмөт аныктайт тура. Аны кандай кылып маалымат берет, аны өкмөт ошо формасын иштеп чыгат. Бактыбек Кемелбекович, эми могул мен болгон булагым, эми мен маалыматты тилекке каршы башка жерден ала албай жатам. Ошол эле биздин корифейлерибиз ушул жарандык сектордогу Толикан Исмаилова, Азиза Абдирасулова, Динара Ошуракунова, мына Нурбек Акбарлардын бардыгы бүгүн ушул окууга бара албай калгандыгынан улам, тагыраак айтканда тизмеге кирбей калгандыгынан улам бойкот деген бир акцияны баштап отурушат. Биздин жаш активисттерибиз бүгүн тажадык деген акцияны баштап отурат. Анан мунун бардыгы бир сигналдар да, коомдун сигналдары. Анан ушул мен жок деген ысым аталган инсандар менен мындан ары иштешип, ушул долбоорду толугу менен артка кайтарбасаңыз дагы пикирлерин угуп оңдоого даярсызбы? Туура айттыңыз, мен сиз айткан аталып кеткен адамдар менен түз эфирге да чыктым, радиого да чыктым, ал кишилер менен түз сүйлөштүм, бардыгы менен эч кандай алардан эч ким качкан жокпуз. Биринчи окуудан кийин ушу бардык телевиденияга, бүт Кыргызстанда канча телевидение болсо бардыгына, ошо радио болсо бардыгына катышып чыктым. Алардан мен сурап атам, маалыматты бериңиздер. Биз эми маалыматты берсеңиз, баягы сунуштар бериңиздер, биз эми баарын карап көрөйлү. Экинчи окууда өзгөртүүдө ошо алынча кошумчаны анда киргизели сунуштар эгерде болсо. Бүгүнкү чейин ачык айтканда бир да сунуш келген жок. Ачык айтканда. Жок, мыйзамды барго Адилет клиникасынан келди го. Адилет клиникасынан келди го 5 өзгөрүү. Ал жана ар кандай мыйзамдарга такап эме келди, бирок мыйзамды эң негизгиси мыйзам чакыртып алуу боюнча келди. Бирок сиз мыйзамды артка чакыртпайсыз. Биз мыйзамды алып чыктык, баарын карап юристтер менен ошо алып жазып чыктык. Ал эми экинчи ушу комитеттен каралгандан кийин палатага чыгат. Палатага чыкканда ал жерде 120 депутат бар, ар бир депутаттын өзүнүн ою бар. Бактыбек Кемелбекович, Гүлгакы айым, чоң рахмат сиздерге талкууга катышып бергендиңиздер үчүн. Тилекке каршы биздин убактыбыз ченелүү экен. Эгерде кошумча алымчаңыздар болсо, ошого бир кезек берелик, анан эфирибизди жыйынтыктайбыз. Гүлгакы, сизге сөз берелик. Менин өз сунушум, депутаттар чындап элди ойлой турган болсо, карапайым элдерди ойлой турган болсо, келечектеги шайлоолорду тынч эсен аман өткөзгөнгө, мынабы коронавирустан тынч аман эсен аман чыкканга тилектеш болсоңуздар,
мындай дискриминация кылган мыйзамдарды токтотуп турсаңыздар деген сунуш бар. Неге дегенде бул мыйзам тынчтыкка алып келбей эле, наоборот, элди чагыштырып атат деген менин өзгөчө суранычым бар. Гүлгака, бул пикириңизде эгер мыйзам кабыл алынса, сиз дагы, сиздин кесиптештериңиз дагы көчөгө чыгып, митинг жана башкаларга даяр дегенден кабар береби? Ал боюнча так маалымат бере албайм. Биз мыйзам кабыл алынса президенттен суранабыз. Бул мыйзамга вето коюп койгон. Ошону менен бирге сотко кайрылуу укугу менен колдонобуз. Анан кийин митинг, акция деген жүрүштөр дагы болуусу ыктымал. Рахмат. Бактыбек Кемелбекович, сөз сизде. Эркин мырза, сизге чоң рахмат. Мындай үйдө отурсаңыздар дагы түз байланыш кылып Гүлгак айым менен баарлашуу болду, жакшы. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө ушу мамлекетте баардыгы ачык болуш керек. Ким гана болбосун, ушу элде эгерде мына ушул мыйзам кабыл алынып калса, ачык болсо, бул МПОлор, коммерциялык эмес уюмдарга да бир тоона өздөрүнө да жакшы болот, элдин да колдоосу болот. Бир гана ийгилик каалайм. Бул мыйзам менен жакшы ийгилик алып келе турган мыйзам болсун деп ойлойм. Чоң рахмат. Гүлгакы, Бактыбек Кемелбекович, эми мен жашырбай эле коеюн. Мен да убагында бейөкмөт уюмда иштеген ыктыярчыларданмын. Учурда мына журналистикада иштеп атам. Бирок мен дагы өзүмдүн кирешем жөнүндө, өзүм эмне кылып аткандыгым жөнүндө, эгер өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл болсо, отчет берүүгө даярмын. Бирок мен бир гана талабым бар да, Бактыбек Кемелбекович. Өкмөт дагы, бийлик дагы ошол биз канчалык ачык болуп атсак, жогору жакта ошончолук ачык болуп берсе, анда бир эсеби менен жылып кетет элек. Болгон эле ошол. Чоң рахмат сиздерге. Жакшы туруңуздар, аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.